Саламатсыздарбы? Бул аптада Жогорку Кеңеш Жогорку соттун судьялыгына сунушталган 5 талапкердин 3-өөнү өткөрбөй койду. Себеби эмнеде? Студиябыздын коноктору Курманкул Зулушев, Төрөбай Зулпукаров жана Мирлан Жээнчороев, кош келдиңиздер. Маегибизди баштаардан мурда жыйындар залынан алынган кыска тасмабыз бар, көрүп алсак. Бүт сотто мурда иштеп кеткен Манас Арабаевдин кадрлары мына Воронцова деген жөнүндө буга чейин көп канча жерде айтылып жүрөт маалымат каражаттарынан. Эми биз ушулардын бардыгын кайсы бетибиз менен жогорку сотко судья кылып шайлайбыз? Ошон үчүн дөңүнөн добушка коюп туруп, 5-10 тең катарынан жыгып, парламент өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп, соттор жөнүндө мындан ары бир жаңы кадам баштай турган убакыт келди. Бүгүнкү күндө сот Кыргызстан үчүн эң коркунучтуу орган. Адамдарды ак жеринен жазалаган. Ошонун негизинде биз 138 өлкөнүн ичинен мыйзамды таптакыр сактабаган 30 өлкөгө кирдик. Ушул соттордун кесепетинен. Бүгүн булар утуп алса, эгерде сот болуп бекисе, эртең кыргыз элинин шору. Минскиде качып жүргөн адамдын национализация болуп атканда мына мүлктөрдү көп Бакиевдин мүлктөрү. Качып жүргөн Бакиевдин куйруктарын кызыкчылыгына иштеген кишилер мына ушулар. Булар биздин сот системага иштегенге укугу жок. Каршы добуш бериңиздер буга. Дагы канча таш талканы чыккан тагдырларга биз күбө болушубуз ыктымал. Дагы канча арыз муң, акыйкат тебеленип, саясий иш менен түрмөгө дагы биздин эр азаматтары, элим деп, жерим деп, демократия деп күйгөн эр азаматтарыбыз түрмөдөн орун алып калышы мүмкүн. Мына адатта президент тарабынан сунушталган талапкерлерди Жогорку Кеңеш колдоп эле келатат. Буга чейин көпчүлүк учурда ошондой болгон. Ал эми бул жолу эмне үчүн ошол судьялар өтпөй калды? Сиздердин электен. Бул негизинен парламенттин бүгүн эркин көз карашы, эркин аракети болду. Буга чейинки келген талапкерлерди өзүңүздөр билесиздер, электрондук жабык түрүндө эле шайлап бир 90%, 95% менен өтүп кетчү. Кече бийлик тарабынан, президент тарабынан бул Жогорку Кеңештин тандоосуна эркин койду. Ошондой деп түшүнсөк болот. Ошонун негизинде парламент ар бир талапкердин мурда кандай иш кылган, мыйзамсыз иш кылганбы, мыйзамдыбы, Жогорку соттун судьялыгына татыктуу эмеспи өз баасын беришти. Ошонун жыйынтыгынын негизинде мына 3 судья өтпөй калды. 2 гана талапкерди тандап Жогорку соттун судьясы кылып шайлады. Эркин койду дегенде бул кандай түшүнсөк болот? Мисалы депутаттарга бир алдын ала сүйлөшүүлөр болгон жокпу, кысым болгон жокпу, эмне кантип ошону? Бул деген түшүнүк жалпы коомчулукта мына Жогорку Кеңеште сиңип калган. Мурдагы бийлик тарабынан парламентте талапкерлерди өткөрүүгө болгон кысым болот эле да. Муну эми жашырбай эле бардыгы айтып атышат, азыр кесиптештерим да мүмкүн айтар. Азыр андай талап жок. Азыр депутаттар эркин өзүнүн оюн билдиргенге, ишмердигин эркин болуп, ошол негиз болду. Анан дагы бир нерсе болот да, ушул президент сунуштаганга чейин бул талапкерлерди сотторду тандоо кеңеши президентке сунуштайт. Мына ушул окуядан кийин сотторду тандоо кеңеши дагы, соттор өздөрү дагы мындан кийин өздөрүнүн кадрларын мындай жогору жакка жылдырууда, көрсөтүүдө саясатын өзгөртүшү керек деп ойлойсузбу? 5-чакырылышта деле бюллетень менен кээ бир баягы жогорку соттун судьялары өтпөй калган учурлар болгон. 6-чакырылыштан мурда 5-чакырылышта да болгон. Бюллетень менен биз шайлаганбыз. Талаш тартыш менен. Анан кийин баягы судьялар кеңешинин баягы тандоо тартиби дагы акыркы учурларда мыйзам өзгөрүп, мурда 3 этап менен болчу. Азыр 1 этап менен эле тандоо өткөрүп коюп атат да. Ошон үчүн акыркы өзгөрүүлөр кичине туура эмес болуп калгандыгы дагы мындай байкалып турат да. Бир эле Жогорку Кеңеш эмес, бул тармакта баарыбыз биргеликте аракет кылышыбыз керек экени билинип калды да. Бирок соттордун арасында ушул элдин ишенимичи мындай азайып кетти. Биз канчалык деңгээлде көз карандысыздыкты биз ушул сотторго мыйзам менен берсек дагы, мисалы үчүн кээ бир учурда баягы кээ бир тармакка баягы баш ийгенде же көз каранды болгондой, кээ бир учурда кээ бир кишилердин айткан жасагандай иштер болду деп депутаттар тарабынан баягы кече 3
5 талапкерлерге ошондой бир сын пикирлер болду. Эми сотторго элдин ишеними тууралуу көп эле айтылып келет, бирок мына кечөөнү конкреттүү түрдө жогорку кеңеш конкреттүү ысымдарга ишеним көрсөтпөй койду да. Анан мына бүгүн эле ошолордун баягы кесиптештери, оппоненттери деп коебузбу, атуулдук коом, эми мына силерди мына депутаттар ишеним көрсөткөн жок силерге. Элдин алдында баягы уят болдуңар. Эми ушул кесипти тыштап эле кетип калгыла деген дагы бир чакырыктар жасалып атат да. Мындан кийин ошондой ишеним парламент тарабынан ишеним көрсөтүлбөй калган депутаттардын тагдыры эмне болот? Биринчиден сиздер жана берген суроо боюнча мен ойлойм бүгүнкү күндө жогорку кеңеш жарандык коомдун басымы менен жарандык коом менен тыгыз иштеген байланыштуу болду да кечөөнкү маселе. Жарандык коомдо чоң сын пикир болду. Мына биздин кечөөнү сот укуктук реформа боюнча президент кеңеш менен өткөндө ал жерде да айтты, бүгүн биздин элибиз, коомубуз сот бийлигине ишеними абдан төмөндөп кетти. Сот бийлигинде болуп аткан ишенбөөчүлүк мен ойлойм кечөөнү ошо жогорку кеңеште бир өзүнүн индикаторун көрсөттү. Ошол себептен кээ бир кандидаттар боюнча сын пикирлер, алардын мыйзамдуулук эмес иштери боюнча, алардын аброюна шек келтирген бир маселелер боюнча, алардын баары мына коомдук жарандык коом менен жогорку кеңеш биргеликте иштеп кечөөнүн ошолорду тандоодон өтүшпөй койду. Андан тышкары жана сиз айткан маселе боюнча мен ойлойм бул жарандык коом менен жана жогорку кеңештин бийлик органдарын бир чоң бутагынан элегинен өтпөгөндөн кийин моралдык жагынан мен ойлойм өтпөгөн соттор отставкага кетсе өздөрүнүн аброюнда бир аз калган аброюнда сактап калар эле депчи. Сактап калар эле эл астында. Анткени эртең алар жана өздөрү мыйзамга ылайык адандан ары кээ бирлери тиги райондор аралык сотто, башка соттордо ишин алып бара берсе болот. Бирок кандай ишенет ал сотко? Эми бул ишмерлер жанагы райондук, шаардык соттордо деле иштей берсе, ошол жерде дагы кандайдыр бир механизм барбы тиги мыйзам боюнча? Мисалы, атуулдар өздөрү же болбосо адвокаттар ишеним көрсөтпөй мына жогорку кеңештен ишенимден өтпөй калган сот деп баягы алардан баягы отказ берип ушундай бир учурлар боло турган болсо, алар ошол бул системадан чыгып четтеп калышы ыктымалбы же андай мүмкүнчүлүк жокпу? Тартип комиссиясы боюнча мыйзам кабыл алганбыз 17-жылы. Ошол жерде кайрыла турган тараптардын белгиленген. Бул мамлекеттик органдар жана жарандар кайрылууга укуктуу. Эгерде кечөөнкү отурумдан кийин бизге ошо отурумга да жарандык коомдон көптөгөн каттар түштү. Юридикалык фактылар менен. Алар да кайрылса, мен ойлойм жогорку кеңештен да бүгүн реакция болуп бир кайрылып биз кат жөнөтсөк, тартип комиссиясы аларды ишмердүүлүгүн карап, фактысын тастыктап, жумуштан четтетсе болот эле деп ойлойм. Кичине толуктап койсок сиздин сурооңузга. Бул жерде мыйзамдын талабы боюнча бул өтпөй калган соттор өзүнүн кызмат ордуна коомдук жарандар арыз менен алардын иштен кетирүү укугу жок мыйзам. Алар конкреттүү иш боюнча процессуалдык ката кетирсе же туура эмес өкүм чыгарса гана кайрылат. Бул жерде жогорку кеңеште бир мүмкүнчүлүк бар бизде. Себеби кече шайлоо болду, шайлоодон өтпөй калды. Тартип комиссия жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренеси болуш керек, ошол жерде бар. Мамлекеттик органдар да кайрыла алат тартип комиссиясына. Ошонун негизинде жогорку кеңеш көрсөтүлгөн фактылар боюнча кайрадан текшерип баа берүү үчүн жиберсе болот. Бул мүмкүнчүлүк жогорку кеңеште бар бүгүн. Анан мына талкуу учурунда айрыкча президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевдин ысымы көп айтылды да. Депутаттар суроо берип атты. Ошол адам тарабынан силерге көрсөтмө түштү эле, ошонун кийлигиши болду эле деген суроолор берилип атты. Бирок талапкерлер албетте жок, андай мыйзам чегинде гана иштедик деп айтты да. Бул өз эмнеден кабар берет? Мындан кийин ошол президенттик аппараттагы мындай тиги жана соттун ишине кийлигишпеш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Албетте мындай аракет кадамга барышыбыз керек. Манас мурунку бөлүм башчы Манас Арабаев жөнүндө көптөгөн сөздөр айтылды, кечеде коомчулукта да айтылып атат. Кече келген талапкердин 4-өө тең ошо Манас Арабаев тарабынан тандалып алынган талапкерлер болчу. Булардын парламенттен өтпөй алган себеби да ушул бир негиздеринен бири ушул болуп калса керек. Тилекке каршы талапкерлер силерге ушундай буйрук берчү беле деп айтканда жооп бере албай коюшту. Бул да алардын ишмердүүлүгүнө шек туудурат да. Кече мүмкүнчүлүк бар эле, алар ачык айтса болмок да. Ушундай болгон, биз эрктүү, адилеттүү иштегенге жолтоо болгон деп.
эми ошол себептен өтпөй калышты. Өткөн сотторунда бул абиринде негизи сот адилеттигин көз карандысын камсыз кылабыз десек, мыйзамсыз жолго барбаш керек. Бул Манас Арабаевден бул негизги сабак болду окшойт. Эч качан түздөн түз сот бийлигине кийлигишпеш керек. Эгер сот бийлигин көз карандысыз адилеттүү кылып биз түзө алсак, мамлекет экономикалык инвестиция бардыгына байланышкан адам укугу биз оңолуу жолуна түшкөндүн эң бир өбүлгөсү ушул системада иштеп. Ал эми жанагы Ирина Воронцованын айланасында дагы талаш талкуулар курч болду парламенттин ичинде. Ысымы абдан көп алды. Бүгүн дагы мына медиада эксперттер ушул Ирина Воронцованын ысымын көбүрөөк айтып, ошонун тегерегинде талаш талкуулар дагы деле уланып атат да. Себеби эмнеде? Ирина Воронцова жөнүндө мына биздин жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле коомчулук кече эле чыгып алган жок. Буга чейин дагы ошол көптөгөн баягы сын пикирлер айтылып жүргөн да. Эгерде бир судьянын үстүнөн сөз көп болуп турган болсо, ошол сот жогорку сот тарабынан бир кайрылуулар болуш керек эле да, тартип комиссиясына жөнөтүлүп, анын кынтыксыз абройго баягы эмес экенин аныктап койгонго мүмкүнчүлүктөр бар болчу да. Анын үстүнө мындай кагаз жүзүндө дагы кайрылуулар ошол Воронцованын үстүнөн көп болгон да. Эмне үчүн мындай кайрылуулар же болбосо ошол тартип комиссиясы эмне үчүн мындай чара көргөн эместиги жөнүндө да бир шек турат да. Бирок эми кечээкү тандоодо бул жанагы талапкерлер, жогорку соттун судьялыгына талапкерлер өкмөт мүчөлөрүндөй эле суроолорго жооп берип атышты да. Суроолор абдан курч болду. Кээде мындай экзамен алган сыяктуу болуп кетти. Чын-чынына келгенде бул ошол судья менен депутаттардын мындай укуктары тең-тең болуш керек эле да. Депутаттар бир үстөмдүк кылгандай сезилип кетти жыйын учурунда. Мына ушунун өзү мындан кийин мисалы соттор буга чейин жана сиз башта айткандай президенттик аппараттан көз каранды болуп келген болсо, эми парламенттин да көзүн карап ан сайын баягы көз каранды болуп калбайбы деген суроону тудурбайбы? Жок, бул жерде судьялар, бул талапкерлер. Талапкер эртең судья болгондон кийин бул судьяларды өзү биздин баш мыйзам коргоп турат. Ал жерде мисалы үчүн көз карандысызга ээ эле, жакшы эле укуктары бар. Бирок булар эртең шайлангандан кийин отчет дагы бизге бербейт да. Бирок бул баягы мыйзам чегинде тартип комиссиясы аркылуу ошол соттордун астында, соттор кеңешинин астында тартип комиссиясы бар, өздөрүн текшерип калат да. Негизи ушул мына сот системасын биз жанагы умтулуп аткан укуктук мамлекеттер, демократиясы өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жеткириш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мисалы ошол эле Америкада соттун өкүлү президенттин буйруктарын аткарбай койгон учурлар же болбосо кабыл алган документтерин четке каккан учурлар көп эле болгон да. Анан кийин мисалы Кыргызстанда дагы ошол соттор президентти, жогорку кеңешти укпай өз алдынча көз карандысыз бир системага айланыш үчүн эмне кылыш керек? Эмнени күтүп атабыз биз? Биринчиден бизде конституцияда белгиленген, так белгиленген. Бул жанагы тең салмактуу, тең укуктуу бийлик бутактары. Бул мыйзам чыгаруу бутагы, сот бутагы жана аткаруу бийлиги бутагы турат. Алар бири-биринин ишине, жогорку кеңеш менен аткаруу бийлиги бири-биринин ишине аралашса болот, бирок сот бийлиги өзгөчө турат. Анын ишине эч ким кийлишкенге укугу жок. Ошол себептен мен бир аз артка кайрылып кетем. Мына кечөөнү көрсөткөндө эч кандай бир жарандык коомдон тышкары башка эч ким кийлишкен жок. Мурун эгерде кандайдыр бир басымдар, сүйлөшүүлөр же кандайдыр бир сунуштар болбосо, кечөөнү жогорку кеңеш толугу менен өзүнүн демократиялык ушу мыйзамга ылайык укуктарына ээ болду. Экинчиден, сот укуктук реформада биз багыттарды алып алдык. Багыттарда бир жерде каржылоо маселесинен тышкары ал жерде ар кандай көз караштар бар. Мына Америка Кошмо Штаттарын айтып кеттиңиз, ал жерде жогорку соттун соту өмүр бою пожизненный судья болуп дайындалат. Ал ага шайлангандан кийин ал жака абдан жогору болгон юридикалык тараптан кесипкөй аброю мамлекет боюнча шек келтирбеген бир чоң даражадагы кызматка барышат. Ал президенттин, кээ бир штаттардын мыйзамдарын жокко чыгарган укугуга ээ. Биз ошол тарапка баратабыз деп туруп көптөгөн эксперименттер жүргүздүк. 25 жылдан бери биз көптөгөн сот тараптарында ар кандай түрлөрдө конституционный сот дедик, конституциялык палата дедик, түзүлүшүн, мына кечөөнү коомдо көптөгөн маселе болгондуктан
тәртіп комиссиясын киргиздик. Анткени сот өзүнүн башкаруу системасында да көп мындай кынтыксыз эмес, мындай критикалуу болгон маселелер болгондон кийин сот тандоо системасында киргизип конституцияга аракетин кылып атат. Бирок мен ойлойм, сот реформасына мына дагы бир чоң басым, чоң кадам. Мына кечөөнү президент айтып кетти, бизде ошо соттук реформада да көптөн бери коомчулук айтып аткан ар бир отурум видео аудиону ачык айкын жүргүзсүн, онлайн болсун. Анткени бир эле ошо катышкан тараптар эмес, башкалар да көрсүн соттун өзүнө алып барганын, канчалык мыйзамдуулук, процессуалдык мыйзамдарды аткарып аткарган жокпу деп, жабык бир система болбосун деп, ачык айкын болсун деп. Анткени ал жерде тагдыр, экинчиден мамлекеттин тагдыры да чечилип аткан сот укугу реформасына байланыштуу да. Мына мөйдөдө коллегаларым айтып кетти, инвестициянын бирден бир келе турган индикатору бул адилеттүү соттор. Эгерде адилеттүү сот жок болсо, эч бир тарап ишенбөөчүлүк пайда болуп, алар келбей калышы мүмкүн. Ошол себептен мен ойлойм, сот укуктук реформа бул дайыма динамичный өзгөрүп аткан нерсе, дайым заманбап нерсеге өзгөрүүлөргө мажбур. Бир эле нерсе бул бардык жарандык коомдо жана соттордо укуктук маданиятка ээ болушубуз керек. Ошол маданиятка ээ болсок, ошондо эч кимдин басымына ээ болбой, бир эле мыйзамдын күчүнө таянган сот болот да. Мына жакында эле президент ошол сот реформасы тууралуу чоң жыйын өткөрүп ошондо айтпадыбы? Саясий эрк бар бизде. Каражат да таап беребиз, анан кийин ошол өнүккөнүңөрдү көрөбүз деп мындай бир кескин багыттама берди деп койсок болот. Бул эмнени билдирет? Президент азыр ошол соттун ишине кийлигишпей, соттук реформага кийлигишпей туруп, бирок ага шарт түзүп берүү аркылуу реформаны ишке ашыруу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Президент өзүнүн сот реформасы боюнча жана кеңешмесинде адам мурунку өткөн коопсуздук отурумда бунун баары алгачкы кадамдар айтылды. Кечеги жаңаланган кодекстер боюнча анын ишке киргизүү шарттары боюнча талаптарды койду. Указ чыкты. Декабрь айына, октябрь айына белгиленип, бул ошол реформанын аягына чыгаруу болгон аракет президент тарабынан. Финансында табам деди, саясий эркти көрсөтөбүз деди. Бирок тилекке каршы мындан өкмөттүн биз отчетун угуп атканыбызда суроолорду уктуңуздар. Алар эч кандай бул жаңы кодекстерди окутуу боюнча укук коргоо органдарына быйыл финанс каражатын бөлбөптүр. Бул чоң маселе жаратат да. Эгерде биз ошол жаңы кодекстерди ишке киргизсек, биз каражаттарды тез арада чечишибиз керек. Бул түп тамырдан бери өзгөргөн жаңы кодекстер иштей баштайт. Биз батыш мамлекетине барып жашап калгандай болобуз. Ошол жактын бүт кодекстери бизге кирет. Буну биз эксперимент кылып мамлекеттик укук коргоо органдарын азыр ошондой жагдай түзүлүп атат да. Буга биз сотторду жана укук коргоо органдарын окутушубуз керек, аны ишке ашырыш үчүн. Ушул боюнча президент көп аракеттерин кылып атат. Эми буга соттордон укук коргоо органдарынын өздөрүнүн адистеринен бул көп талап кылат да. Сиз айткандай эки бөлүп карашыбыз керек. Биринчиси, президент реформа жүргүзүш үчүн өзүнүн аракетин жасайт. Алардын иштөө стилине, соттукуна киришем деген билдирүүнү мен бүгүн байкабадым президент тарабынан. Ал эми экономикалык жагы кандай болот? Чынында эле мисалы өкмөт акча таап бере албаса, анан кийин сиз жакында эле журналисттерге интервью берип айтпадыңызбы? Соттордун зарплатасын керек болсо 300-400 миң доллар сомго чейин чыгарыш керек дегендей кылып турупчу. Себеби алар пара албаш керек да. Финансылык жактан көз каранды болуш керек. Жооп берип коеюн. Мисалы ошол жагынан мисалы өкмөт акча таап берүү жагынан кандай болот эми? Мисалы ошол табылбай калса чын эле, сиз айткандай акча табылбай калса, реформаны жүргүзгөнгө каражат табылбай калса, анда бул реформа, бул иш аракеттер токтоп калабы? Биринчиден, азыр Мирлан кесиптешим дагы айтып кетти, суроо бердиңиз, сиз сот канткенде биз реформаны жаңы жолун табабыз деп. Бул негизинен сот реформасы бул жаңы реформа жүрбөй турган орган. Сот реформасы да баштап алдык. Буну эми аягына чыгарышыбыз керек. Мыйзамдарды кодификациялоо менен эң негизгиси биз жөнөкөй адамдык факторго кайрылалы. Эгерде сот системасынын аракетине мамлекеттин тагдыры, экономикасы чечилип аткан болсо, биз ошол органга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал соттун муктаждыгын, материал муктаждыгын чечишибиз керек. Социалдык гарантиясын беришибиз керек. Ал жанагындай буйруктардан өкмөт, президент, жогорку кеңеш тарабынан жанагындай буйруктарга көз каранды болбош үчүн ал материалдык жетиштүү болуш керек.
жетиштүү болгондо 70-80% сотторду мен өзүнүн ишине кызыгуартарына ишенем да, мурунку сот катары иштеген адам катары. Экинчиден, биз ошондой жагдай түзгөнүбүздө соттор даяр болот. Мен буйрукту аткарып, эртең мыйзам алдында жооп берем же ушул ишти кызматтан кете берем деген психологияга даяр болот соттор. Бизде жаңы мыйзамдар иштей баштайт. Ошол мыйзамдар 2019 1-январдан баштайт да. Бул өзүңүздөр билесиздер, бизде баягы мурда кылмыш жазык кодекси эле болсо, азыр ошол кодексти бир канчага бөлүп, анан кийин иштей баштаганбыз. Ошол мыйзам кабыл алынып атканда мен ошол Конституциянын 80 статьясынын 2-пунктуна таянып, ушул маселени айтып чыккам. Ошо 3 миллиард 900 миллион акча каражаты бөлүнүш керек эле да. Эми азыр коркунуч бар. Чындыгында мына окутуулар болуш керек. Же болбосо биз ошол мыйзам кабыл алынып атканда кийинки жылдын баягы божомолуна киргизип койсок деле жакшы болмок да. Эми өзүңүздөр билесиздер, бул баягы бул мыйзам кабыл алынгандан кийин бизде бир канча өзгөрүүлөр болот. Бул таптакыр башка мыйзамдар. Ошондуктан сөзсүз баягы бүгүнкү күндө өкмөткө бул акча каражатын таап беришибиз керек да. Бул мыйзам келечекте жакшытап кетүүгө, андан кийин бул мыйзамга дагы өзгөртүүлөр да биз киргизишибиз керек да. Ал өзгөртүүлөр эми иштегенден кийин кирер болуш керек, бирок ушул кичине эгерде акча каражаты толук кандуу эгерде бөлүнбөй кала турган болсо, бул эртең бир проблема чыгып калышы мүмкүн. Же болбосо ушул баягы мыйзамдын күчүнө кирүүнү узартып турууга дагы маселеси жогорку кеңеш тарабынан көтөрүлүп калышы мүмкүн да. Мен жана реформалар боюнча айтканда экиге бөлүп койгум келет. Мен толук кошулуп кетем Толук менен. Анткени 3 миллиард 600, 3 миллиард 900, 4 миллиардка жакын каражаттар бул 7 жылга алдын ала эсептөөлөр менен биз бөлүп беришибиз керек мамлекеттик бюджеттен. Быйыл 100 миллион сомдо, эң кеми 100 миллион сомдон кем эмес каражат каржы министрлиги бөлүп бериш керек. Мына суроону кечээ өкмөттүн отчетторун берип атканда биз ошол маселени койгондо таап беребиз дешти. Эмки жылы 300 миллион турат. Бирок мен ойлойм, ал каражаттардан бир аз көбүрөөк керек. Анткени бүгүн бардык сот системасына тергөө амалдарын жүргүзүп аткан укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлерин окутуу маселеси бүгүн токтоп турат. Аларга жанагы ошол эле кодекстерди бүгүн чыгарып колдоруна бере элек. Бүгүн мына эл аралык уюмдар менен мыйзам ошо 5 кодекстин авторлору эме иш топтун мүчөлөрү бүгүн окутууларды региондордо жүргүзүп атат. Бүгүн мына кече жакында президенттин указы чыккандан кийин мен ойлойм, өкмөт муну ылдам ыкчам түрүндө кайтадан кабыл алып, окутууну мына күчөтүп баштайт. Бизде мыйзамда жок, бирок алар өзгөрттү. Депутаттардын айрымдары айтпадыбы, тиги баягы мурда булганып калган соттордун баардыгын тазалап кетирип туруп эле бир жаңы күчтөрдү, жашыраак бир сотторду алып келели, тазараак сотторду алып келели депчи. Бирок бул ушул жагынан мүмкүнбү? Мисалы кадрдык жактан ушинтип тазаланып, мейли жана зарплатасын, маянасын көбөйтөлү дейли. Кечөөнкү пара алып аткан эле соттор бүгүн пара албай калат, маянасы көбөйсө. Анан кийин ошолор эле мындан ары ошол таза иштеп кете берет деп ишенүүгө мүмкүнбү, же чын эле ошол жаштарды жаңы соттордун жаңы муунун алып келиш керекпи? Биз кадр алмаштырууда өтө этият болушубуз керек. Мына биз сотторду азыр 90% жаңы алмаштырдык. Эми каяка алмаштырабыз? Ушул азыр алган соттор менен эми иштеш керек, окутуш керек. Буну бир нече жолу айттык биз. Бүгүн жараксыз деп сот системасынан чыгарып жүргөн соттор жаңы сотторго бүгүн окутуп атат. Окуу борборунда сабак берип атышат. Соттун бардыгы эле жана паракор эмес да. Арасынан чыгат, ошол бойдон жаманаттуу болуп атат. Негизинен биз кадрга айрым мамиле кылышыбыз керек да. Кадрды алмаштыра бергенден эч нерсе өзгөрбөйт. Ага биринчи шартты түз, иштей турган. Анан талапты катуу кой. Башка орган сыяктуу эле. Ошондо үзүрү болот. Сиз айткандай 100% бардыгы парадан алыс болот деп айта албайм, бирок 60-70% бул токтойт. Себеби соттун дагы бала чакасы бар, тиргилиги бар. Ал ошо жумушун карабай бош убагында башка менен алектенет. А бош убагында ал ошо кодекстерди окусун, адамдын тагдыры чечилип атат. Ошондо профессионалдор артат. Мен ушул маанайда айтып атам, бул дүйнөзү ушундай колдонот. Биз ошого барышыбыз керек. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн сот системасындагы реформалар жана өзгөрүүлөр тууралуу кеп кылдык. Саламатта калыңыздар.